Ассаламу алейкум бағбандар. Бүгін тамчылатып суғаруға емне шаймандар кетет, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгер 10 сотук жериңиз болсо, кеминде 10 тонналык, же болбосо 5 тонналык суу сактагычыңыз болуш керек. Андан кийинки коюла турган насосубуз ошол саатына 600 литрге, минутасына 600 литр, саатына 10 тоннага чейин айдай турган насос. Бир фазалуу. Андан кийинки негизи бул 10 сотикке ошол 50лүк же болбосо сырты 63, ичи 50лүк труба менен иштесеңиздер болот. Башчагына бир крайник коесуздар, андан кийин насосту болсо ошо сотугуна немесин эсептеп туруп, биз 50лүк койгонбуз. Андан кийин дисковый фильтр, андан кийин сеткалуу фильтр. Ошентип отуруп, 50лүнү 63кө кошконбуз. Андан кийин 63 труба менен келип, кулпунайларга өзүнчө 16лык разъем менен, андан кийин көчөттөргө өзүнчө 20лык шланга менен сугарылып өтүлөт. Ар бир көчөттөргө, кулпунайдын өзүнө, көчөттөргө өзүнчө сугарылат. Ошондо сууну үнөмдүү жана пайдалуу абалда иштеткенге мүмкүнчүлүк болот. Дүйнө жүзү тамчылатып сугаруу менен эң кирешелүү көлөмдө болсун, башка да болсун, тамчылатып сугаруу арыкка карап сугарганга караганда үнөмдүү дагы, эң пайдалуу, кирешеси дагы эң жогорку даражада болот. Бардыгыңыздарга тамчылатып сугарып, тамчылатып азыктандырып, жакшы киреше киргизишиңиздерге чакырып өтөбүз.